رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин кылган ибадатыңыздар, туткан орозоңуздар кабыл болсун деген тилөө менен биргеликте Момун айымдын 30 күнү кайрадан эфирде. Бүгүн биздин куттуу эфирде Гүлүмбү Алымбековна, врач, диетолог, нутрициолог, кош келипсиз. Убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылык айтабыз. Жана эң көп эжесиңерден келген суроолор менен бүгүн биз менен пайдалуу маалыматтарды бөлүшөсүз деген ойдобуз. Айымдарда, Рамазан айында көптөгөн гормоналдык өзгөрүүлөр болот экен. Ушул гормоналдык баланстар бузулбаш үчүн кандай тамактарды жана кандай режимдерди сунуштайсыз? Эң алгач айымдар негизи өзүнүн гормоналдык фонун текшерип жүрүш керек. Рамазан айында өзгөчө эң идеалдык вариант бул Рамазанга чейин текшерилип, өзүнүн дарыгеринен кеңештерди алуу. Бирок тамактануу дагы түздөн түз гормоналдык фонго таасирин тийгизет. Өзгөчө бизде азыр ГМО деген түшүнүк бар, генетически модифицированный продукты деп. Бул заттар ошол өсүмдүктөргө, азыктарга атайын кошулма катары берилет экен. Ошол сапатын жогорулаш үчүн, сактоо мөөнөтүн жогорулатыш үчүн ошол себептен биз эң алгач азыктарды туура тандыганды үйрөнүшүбүз керек. Эгерде биз супермаркетке же базарга барганыбызда курамы бизге белгисиз болгон, составын окуй келгенде 99 нерсе жазылган нерсе болсо, аны көп ойлонбой эле ошол азыктан баш тартыш керек. Бул демек ошондой ГМО кошулган азык болуп эсептелет. Качан эле мисалы биздин чучукта ГМО бар эле, биздин нукура азыктарда эч качан ГМО кошулбайт. Ошол себептен азыктын нукуралыгына көңүл буруп, туура азыктарды тандайбыз. Анан өзгөчө тооктун эти туурасында айткым келет. Окорочка деп биз жакшы көрөбүз. Анан азыр бизде жаш балдарыбыз дагы наггетсы деп жеп калышты, түрдү азыр жеңилдетип, уже весовой тартып, грамм менен сатып калыптыр. Мен ошону кызымдан байкап аябай кейдим. Бул гормоналдык тоок деп койсок болот. Эгерде интернетке кирип, ошол тоокту кантип багат, кандай шартта, ошону биз жөн эле бир 10-15 мүнөт убактыбызды коротуп кирип койсок, ошол бизге көп сабак болот да. Аны сөөгүн даже сындырып көргөнүбүздө ичи уже остеопороз да, сөөгү майдаланып кетет го окорочканыкын. Ал эми биздин айылдын тооктун эти эч качан сөөгү бушык болот, туурабы? Ошого бул азык дагы ошондой категорияга кирет. Анын курамында тоокту гормондор менен баккан. Мына сага ошону ашыкча жегенде гормоналдык дисбаланс болот. Антибиотиктер менен баккан, бул дагы зыян. Демек азыктарды туура тандайбыз. Ал эми орозо учурунда биз гормоналдык фонго кантип жардам бере алабыз? Эң алгач уйку режимди биз нукка салышыбыз керек. Рамазан айы келди деп эле мисалы уктабай коюу бул туура эмес. Уктабай коюу бул организмдеги гормондордун бузулуусуна алып келип, ашыкча салмак алып келет. Ошондой эле организм стресске душар болот. Туура эмес уйку болгон учурда кортизол гормону чоңоюп кетет. Анан баягы эле биздин туура тамактануу, сухурда жана ифтарда туура тамактануу биздин инсулин гормонубуздун туура иштөөсүнө жардам берет. Сухурду жана ифтарды туура кылганга аракет кылабыз. Гүлүмбү айым, деги эле акыркы учурда ошо кортизол деген термин аябай көп уга турган болдук. Эмне үчүн биздин, ошо мен жеке суроомда, бул эмне үчүн биздин апаларда ушул түшүнүк болгон эмес? Кортизол чындыгында өтө азыр популярдуу десек болот. Анан бизде билими бар деле, билими жок эле кортизол деп эле сүйлөп калды. Негизи бул кортизол бул гормон стресса. Стресстин абалын бизге анализ аркылуу түшүндүрүп берген гормон. Аны шилекейден алат. Кортизол утро деп коет, эртең мененки, анан кортизол кечки деп бөлүнөт. Бул сиздин организмиңизде кандайдыр бир стресс барбы же жокпу дегенди билдирет да. Анан мен толук ишенем, биздин аудиторияда орозо кармаган, чыныгы такыба аялдарда кортизол дайыма нормада жүрөт. Себеби мусулман айым дайыма ыраазычылык абалда жүрөт. Мен азыр такыба аялдар жөнүндө айтып атам да. Анан кээ бирки аялдарыбыз бар, ооба аракет кылат, бирок жүрөгүндө тынч эмес. Эмнеге менин курбум жаңы машина алды? Мисал айтып атам, мен жалпак тилде түшүнүктүү болуш үчүн. Эмнеге менде ушунча акча жок? Эмнеге менин күйөөм мындай, тиги курбумдуку мындай деп эле болбогон дүйнө нерсе үчүн биз стрессибизди көтөрүп алабыз да, жүрөгүбүз сыгылат. Анан эми напис деп коебуз, написке шылтап, бирок написти да башкарса болот экен да. Ошол написти хафизаларга буруп кой, мисалы.
Неге ал хафиза, а мен хафиза бола албайм? Ошондо сен жүрөгүң спокойный болуп эле, кортизолуң көтөрүлбөй эле хафизалыкка жетсең болот. Эмне үчүн бул? Мисалы, Куранды тажвид менен окуйт, а мен окуй албайм. Нафсиң ошол жака багытта. Буну менен мен эмнени айткым келет? Кортизолду сиз гана өзүңүз нормага келтиресиз. Эгерде Аллахка жакындасаңыз, ыраазычылык абалда жүрсөңүз, кортизол сизге эч кандай зыян келтирбейт. Сонун жооп болду. Эмнегедир мага аябай жүрөгүмө олтурду. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Рамазанда деги айымдар менен мырзалардын тамактануу нормалары эки башка болуш керекпи? Же болбосо айымдардын тамак ашы эркектерге караганда башкача болуш керекпи? Тамактанууда биз жыныс мүчөсүнө бөлбөйбүз. Себеби, мисалы, белок айымдар үчүн, белок мырзалар үчүн деген бизде салттуу медицинада бөлүнүү жок да. Болгону өлчөмдө болушу мүмкүн. Биз өзүбүздүн куракка жараша, анан өзүбүздүн табитке жараша тамактанууну кеңеш беребиз да. Мисалы, бир чоң мырза, бир порциясы, мисалы, 300 граммдык боло турган болсо, аны бир орточо айым аны жей албайт да. Просто эле биз өлчөмүн гана азайтабыз. Ал эми курамында эч кандай айырмачылык жок. Сонун жооп болду. Дегиз эле бизде акыркы учурда бул жашыруун маалымат эмес, көпчүлүгү мен арыктайм деп орозо кармагандар бар. Баягы көйгөйдү көтөрүү биздин максатыбыз, жана ошол көйгөйгө бир жооп алуу да биздин максатыбыз. Эч кимди айыптоо эмес. Айтайын дегеним ошол организм Рамазан учурунда өтө бат артап кеткендер бар. Бул анын ден соолугуна зыянбы? Деги эле ошол арыктаймын деп орозо кармаган эже сиңдилерге кандай көз карашта болот элеңиз? Бул аябай орчундуу суроо чындыгында. Арыктоону көпчүлүк азыр бизде айымдар каалап калды, себеби чындыгында бул көйгөй. Эмне үчүн мурда мындай көйгөй болгон эмес? Себеби биздин тамактануубуз анча калориясы көп эмес болчу. Биздин наныбыз табигый болчу, буудайдан, тегирменден алынган ундан. Биздин этибиз табигый болчу. Биздин сүт азыктарыбыз, айран, сүзмө, буштак бүт баары табигый болчу. Ал эми азыр ошол эле азыктар ультра переработкадан өтүп, сактоо мөөнөтүн көбөйтүү максатында биз түрдүү кошулмаларды кошулганын байкап жүрөбүз да. Ошон үчүн ошону күн сайын жеп атып, бизде азыр ашыкча салмак көйгөй. Анан орозо маселесине кайта турган болсок, орозодо арыктайм деп орозо кармоо биринчиден сооптон аз калуу десе жаңылбайт болушум керек. Анткени орозонун максаты бул ибадатымды аткарайын, фарзымды аткарайын. Ал эми арыктоо максаты бул ден соолугумду чыңайын. Биринчиден бизде максатты айырма болуп атат. Экинчиден орозону эгерде сиз сухурду туура эмес, ифтарды туура эмес кылып, уйку режимиңизди туура эмес кылсаңыз, суу балансты туура эмес кылсаңыз, сиз тескерисинче толуп кетишиңиз мүмкүн. Арыктоодон кургалуу элечи, тескерисинче. Ал эми тескерисинче арыктап кетүү дагы мүмкүн. Орозодо бул көбүнчө ошол сухур менен ифтарды туура кылып, анан таравихка жөө баруу мисалы, же көбүрөөк бир кыймыл кошуп коюу, ошол аркылуу арыктоо мүмкүн. Бирок биз арыктоо менен орозону экөөнү бир амал деп эч качан айта албайбыз. Сонун болду. Деги эле дагы эже сиңдилерден келген көп суроолордун бири өзү бул эмизүү учурунда, кош бойлуу учурунда аял кишинин толуп кетүүсү. Ошол учурда кандай тамактар менен азыктануу керек? Чындыгында биздин дагы тажрыйбада, статистикабызда көбүнчө эмизген айымдар ашыкча салмакка душар болушат. Себеп дегенде бул физиология. Сүт бөлүү процесси лактация үчүн организмде 300-400 килокалория керектелет да негизичи. Анан ошол килокалорияны жабам деп организм эмнени сезет? Ачка болууну сезет. Анан эмизген айымдар билебиз, эмизгенде аппетит аябай ачылат. Бул норма. Бирок көйгөй эмнеде жатат? Ошол курсак ачканда сиз жогорку калориядагы азыктарды жеп атасыз. Балким бир булочка менен кофе ичип аласыз, мисалы. Балким дагы курсагыңыз ачканда бир печенье менен чай ичип аласыз. Чындыгында курсак тоет, бирок ал печенье менен булочканын баалуулугу жок да. Ал болгону жеңил углевод болуп эсептелет. Белок кайда? Белок жок. Татаал углеводдор жок, витаминдер жок. Ошол бир күн болду дейли, бир ай болду дейли, 3 ай болду дейли, анан караса эле салмак ашып кеткен болот да. Ошол учурда эгерде эмизген айымдардын тарелкасы баланстуу болсо, курсак да тоет, сүт дагы жакшы чыгат сапаттуу, өзүнүн ден соолугуна дагы пайда болот. Туура тарелка дегенде табигый азыктардан эт, жумуртка, балык, буштак. Жанына свежий овощи, свежие фрукты, анан гарнир.
бүт бардыгы табигый. Эгер ошону эле күнүнө 3-4 мал жей турган болсо, айымдын сүтүнүн сапаты начарлабайт, өзүнүн ден соолугу да чың болот, ашыкча салмакка душар болбойт иншалла. Деги эле бизде Рамазан десе апалар көбүнчө баягы ачкалыкты эле түшүнүп калат эмеспизби? Анан эне болгондон кийин баланы коргогонго аракет кылабыз дагы. Орозо кармаса балам арыктап кетет, гемоглобини түшүп кетет, анемия болот деген баягы энелик коркуу себептен балдарынын көбү орозо карматпай коет да. Ушундай апаларга деги эле жалпы эне жүрөгүнө кандай кеңеш берет элеңиз? Эне катары бул сурооңуз мага аябай жакты. Биз мусулман айым болгондуктан биз балдарыбыз үчүн медресебиз. Чоңойтобуз, биз тарбиялайбыз, биз дайыма жанында болгон биз. Биз айткан сөздү сиңирет, биз айткан, даже айтпаган жөн эле адат кыймылыбызды туурайт да. Биз мусулман эне катары Рамазандын баалуулугун бала эмчекте экенин деле уже сездирип башташыбыз керек. Рамазан болгондо менин апам аябай маанайы ачык болуп калат. Берешем болуп калат, жылмайып калат, бизди урушпай калат. Ошол Рамазан тезирээк келсинчи деген даражада биз сүйдүрүшүбүз керек да, балага кичинекейинен баштапчы. Анан ошол биринчи психологиялык даярдоо болот. Ошондо бала өзү да байкаштырат. Атам да жакшы болуп баратат, берешем болуп атат, үйүбүзгө коноктор келип атат, Рамазан сонун экен деп атмосфера өзгөрүлөт, балага болгон мындай подход өзгөрүлөт. Анан бала кичинекейинен баштап эле уже ойлонуп баштайт. А эгерде тескерисинче биз Рамазанды күтпөй, же Рамазан келди, астафырлах, эми биз ачка жүрүшүбүз керек. Ой, эми биз анемия болуп калабыз, эми сен башың айланат, сен кармабашың керек деген тарбия болсо, балада кандай сүйүү мээрим болот Рамазанга. Ошол себептен биринчи балага психологиялык даярдоо эмчектен баштап. Анан физиологиялык даярдоо. Эгер чынында апа баланын ден соолугуна кам көрсө, жылына жок дегенде 1 ирет чекап жасоо. Качан аскандуулук болуп бала топурак жеп калганда, же Рамазан айы келип орозо кармаш керек болуп калганда эмес, биз Рамазанды ошол майрам катары, эң сонун берекелүү ай катары колдонуп, балабызды обследованиядан өткөрүшүбүз керек. Эң негизги гемоглобин, ферритин, витамин D, общий белок, дарыгерлер билет, железо ошолорго тапшыртып, Рамазанга чейин баланын ден соолугун чыңап койсоңуз, сизде эч кандай көйгөй болбойт. Анан өзүңүз билим алып, албетте, туура тамактануу принциптерин орозо ичи үйдө аткарсаңыз, иншаллах балаңызда дагы, өзүңүздө дагы эч кандай коркунуч болбойт. Тескерисинче сүйүү, мээрим, береке. Сонун жооп болду. Мен ойлоймун, мен эле эмес, жалпы эже сиңдилер үчүн өтө жакшы бир маалыматтар болду деп. Күлүмбайым, келип убактыңызды бөлүп бергениңизге, жакшы бир пайдалуу маалыматтар менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Жараткандан сизге жөн гана ден соолук, үй бүлөлүк бакыт тилейбиз. Амин. Анда сизге эркин микрофон. Урматтуу айымдар, биз өзүбүздүн ден соолугубузга эле эмес, үй бүлөбүздүн ден соолугуна караганга түздөн түз милдеттүүбүз. Ден соолук биз аманат, бизге аманат деп эле айтып келебиз, бирок ошону биз сактабайбыз чындыгында. Ошого келиңиздер, жок дегенде ушул Рамазан айы башталса деле, ошол убакыттан пайдаланып, 1 ирет өзүбүзгө чекап жасайлы, аскандуулукту аныктайлы. Келиңиз өзүбүздүн балдарыбыздын аскандуулугун күтүп, витамин дефициттери качан пайда болгондо эмес, балким алдын алыш үчүн ушул Рамазандан баштап ден соолугубузга кам көрөлү. Урматтуу Гүлүм айым, бизге эң жакшы маалыматтарды бөлүшүп, жана ошондой эле пайдалуу эфир куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу ар бир үйдүн куту болгон энелер, эжелер, сиңдилер, жеңелер, ар бириңиздердин ден соолугуңуздар чын болуп, үй бүлөңүздөрдө ар дайым Рамазандын атмосферасы болсун деген тилөө менен биргеликте бүгүнкү дагы бир жолку момун айымдын 30 күнү эфирин жыйынтыктап отурат. Ар бириңиздердин кылган ибадатыңыздар, туткан орозоңуздар дагы бир жолу кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.